Түз эфирде ушул сааттарга алынган жаңылыктардын чыгарылышы менен тааныштырабыз. Студияда Алтынай Тынышева, саламатсыздарбы? Бүгүн Садыр Жапаров расмий түрдө президенттик кызматка киришти. Камчыбек Ташиев сөзүмө турдум дейт. Филармониянын жанынан Сегизбаевдин жубайын кармап кетиштеби? Курсан Асановдун бөгөт чарасы каралат. Конституциялык кеңешмеде баш мыйзамдын жаңы долбоору жактырылды. Максим Бакиевдин кызмат орду калыбына келтирилеби? Башкы хирург Талант Өмүрбеков коронавирустан айыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк тааныштырабыз. Бүгүн 28 январда Садыр Жапаров расмий түрдө президенттик кызматка киришти. Ага арналган иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда саат 10:45 башталды. Буга чейин Аземге 1000 чукул конок чакырылганы маалым болгон. Алардын бардыгы ПЦР тест тапшырышканы айтылган. Инаугурацияга экс-президенттер Сооронбай Жээнбеков жана Роза Отунбаева чакырылганы да билдирилген эле. Президенттик кызматка киришип жатып, Садыр Жапаров өтө жогорку жоопкерчилик тагылгандыгын билип, бир чети толкунданып турганын айтып ант берди. 10 январда өлкөдө мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп, ага 17 талапкер катышкан. Шайлоого келген элдин 80% чукулу Садыр Жапаровго добуш берген. Жапаровдун иш бөлмөсү өкмөт үйүндө болот. Мурдагы президенттер учурда жогорку кеңеш жайгашкан имаратта иштеп келген. Кыргыз мамлекетинин эгемен тарыхында ушуну менен 9-чу жолу президенттик инаугурация болуп өттү. 4 ай мурда Садырды президент кылабыз деп жар салган экенмин. Мен сөзүмө турдум. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал: урматтуу кыргыз элим, туптуура 4 ай 14 күн мурун Борбордук аянтта таңгамал Садырды президент кылабыз деп жар салган экенмин. Мен сөзүмө убадама турдум. Элиме, силерге рахмат деген билдирүү жарыялады. Садыр Жапаровдун түрмөдө отурган жеринен бийликтин эң жогорку тепкичине алып чыгууда Камчыбек Ташиевдин ролу маанилүү болгону айтылып келет. Атүгүл бул жоопкерчиликтүү жүктөн улам Өмүрбек Текебаев Камчыбек Ташиевди дос секретарь деп атаган эле. Бүгүн Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришүү аземи өтүп жаткан филармониянын жанына Абдил Сегизбаевдин тарапташтары жана аялы митингге чыгышканы айтылууда. Аларды Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө алып кетишти деп Сегизбаевдин өкүлдөрү билдиришти. Азырынча Ленин райондук ички иштер бөлүмү бул боюнча расмий маалымат бере элек. УКМКнын мурдагы төрагасы президенттик шайлоого талапкер катары катышкан Абдил Сегизбаев Белизгейт деп атыккан чуу боюнча кармалып, кечээ соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. УКМКнын мурдагы төрагасынын жубайы Айнура Сегизбаева жолдошунун иши боюнча Сереп медиа маалымат агенттигине бул саясий куугунтук деп комментарий берген. Албетте бул саясий куугунтук. Бул азыркы өзүн өзү бийлик деп атап аткан адамдардын саясий куугунтугу. Себеби аларга мындай күчтүү, таза, билими терең адамдар кереги жок. Азыр аларга өзүлөрүнө окшогон, билими тайыз, 120 дебейин, эми анын 80% чимкириктер отурат, ошондой болгон адамдар керек да жанындачы. Бутун жерге тийгизбей көтөрүп жүрүшөт. Өзүн өзү шайлоону сатып алган адамдычы бийликти. Эми мен эмне демекчимин? Кудайдын көзү түз болсун. Мына өзү канча убакыт бул бийликте азыр эртең инаугурация болуп турган адам. Өзү отуруп чыкты. Өзү күтүлбөгөн жерден чыгып калды десек болот. Бирок өзү биринчи интервьюсунда айтты го. Биринчи эле күнү шайлоонун жыйынтыгы чыккан күнү айтты го. Мен буга 10 жылдан бери даярдангам депчи. Эмне үчүн мен таң калып атам да. Эмне үчүн биздин аттуу баштуу юристтер, адвокаттар буга комментарий беришпейт. Эмне үчүн? Прокурор алар да айткан жокмун. Алар албетте бийликтин сөзүн сүйлөшөт. Албетте. Башкалар да айтып атат. Мисалы үчүн мен үчүн Чолпон Жакупова деген мен сыйлаган юрист айым бар. Ал керек болсо өзүнүн бир жогорку кеңештен өзүнүн мандатын тапшырып кеткен. Башка эркек депутаттарга карагандачы мен ошол айымды чындыгында сыйлачымын. Бирок
Бүгүн 1-май райондук сотунда Курсан Асановдун баш коргоо чарасы каралат. Бул тууралуу аталган райондук соттун басма сөз кызматынан билдиришти. 26-январда Курсан Асанов октябрь айындагы окуяларда Ички иштер министрлигинин имаратын басып алууга шектелип, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын абагына киргизилген. Октябрдын башындагы башаламандыктан кийин Асанов өзүн ички иштер министринин милдетин аткаруучу деп жарыялап, бул тармакты көзөмөлдөй баштаган болчу. Кече 27-январдагы жыйында Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырды. Бул тууралуу Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев маалымат жыйында кабарлады. Анын айтымында айтылган сунуштар протоколго киргизилип, алардын үстүнөн дагы 1-2 күн иш алып барылган соң акыркы вариант жогорку кеңешке өткөрүлөт. Долбоордун акыркы варианты жогорку кеңешке түшкөндөн кийин аны парламент референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү керек болот. Белгилей кетсек, баш мыйзамдын жаңы долбоору 118 беренеден турат. 10-январда болуп өткөн референдумдун жыйынтыгына ылайык мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы тандап алынган. Жогорку кеңештин депутаттары Бакиевдин мезгилиндегидей президенттин алдында атайын ыйгарым укуктуу орган түзүүнү сунуштап жатышат. Алардын айтымында аталган органдын милдети өлкөдө инвесторлорду тартып келүүгө багытталат. Бул сунуш Жогорку кеңештин депутаттары Искендер Гайыпкулов менен Нурбек Сыдыгалиев тарабынан парламенттин кезектеги жыйынында киргизилди. Буга чейин мындай орган өлкөдө 2009-жылы Бакиев бийликте турганда түзүлгөн жана аны ошол учурдагы президенттин уулу Максим Бакиев жетектеп келген болчу. Учурда бул демилге коомчулукта сынга алынып жаткан кези. Бүгүн 28-январда балдардын башкы хирургу Талант Өмүрбековдун ден соолугу калыбына келип ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирди. Анын айтымында дарыгер дагы 14-15 күн ичинде карантинде болуп, андан кийин жумушуна чыга берсе болот. Дарыгер 19-январда эки тараптуу пневмония менен ооруканага түшкөнү маалым болгон. Жыйырма 8-январга карата коронавирус жуктурган 128 адам катталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтан билдиришти. Анын ичинде Бишкек шаарында 48, Чүй облусунда 60, Ысык көлдө 9, Нарында 6, Жалал Абадта 5 бейтап бар. Соңку сутканын ичинде 2 киши илдеттен каза болду. Өлүм Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. 2020-жылдын март айынан бери өлкөдө 84.303 кишиден вирус аныкталып, 1408 адам өмүрү менен кош айтышты. Режиссер Ибадулла Ажибаевдин «Мугалим» даректүү тасмасы Анкара эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип алды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен билдиришти. Кече 27-январда Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө тасма жаратуучуларды сыйлоо аземи өтүп, режиссерго баш байге тапшырылды. Буга чейин да режиссерлор Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулунун акыркы көч толук метраждуу көркөм тасмасы Даккадагы эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип алган. Ал эми Кыргыз Республикасынын эл артисти Артык Сүйүндөковдун Шамбала тасмасы Калкуттадагы 26-эл аралык кинофестивалынын эң мыкты режиссура сыйлыгына ээ болгон. Каарманыбыз Раушан Иличбек кызы 6 саны аман төрөлгөн эгиз кыздарынын бирин дарыгерлердин кайдыгер мамилесинен улам жоготуп алганын айтат. Жарыкка келип 3 күн гана жашаган наристенин өлүмүнө ким күнөөлүү? Башына кайгы түшкөн эне чындыкты издейт. Жана малдар алып, малдарды киргизип коесуң го, жана баш тулат деп сарайга. Ошондой да, ошондой мамиле кылышат да. Медсестра экөө кирип кетип жок, жарым саат жок. 1 саат болуп кетти жок. Таңкы саат 5 болуп калды. Остановка сердца деп келишти мага. Барып өттү кетти, бирок эми ошол чындык бар болуш керек ошол убактачы. Ага чейин эле балам айткам, киргизбей атат апа дегенде 1000 сом салып койчу, анан дагы беребиз, эже ыраазы кылабыз деп суранып салып койчу десем, балам берген экен. Мен 10 жыл болду жетекчи болушту, 10 жылдан ашып кетти. Чымчып анан баттыраак төрө деген сөздү мен сиздерден биринчи болуп атам, мындай сөз болгон эмес.
Андай мага кайрылуу келген жок. Мен өзү сурадым, ошондой жалап коюп атат, сен ушинтип уктап жатырсың десем, жок эже, мен уктаган жокмун, ал кызга айткам дейт. Баласын жоготкон эне тууралуу сюжетти толугу менен Супер ТВ телеканалынан жана Супер ТВ YouTube каналынан таап көрө аласыздар. Сереп ТВ бул жолу кышкы эс алуу учурунда коопсуздук эрежелерин сактабастан муун сөөктөрү сынып майып болуп калгандар тууралуу материал даярдады. Кышкы эс алуу учурунда кандай коопсуздук эрежелерин сактоо керек? Адистер менен дарыгерлер бул боюнча эмне дейт? Ушул видеодон өзүңүзгө керектүү маалыматтарды таба аласыз. Жыл сайын кыш мезгилинде лыжа курорттору же муз аянтчаларына барып, баллон менен же лыжа менен кулап майып болгондор катталат. Адистердин айтымында акыркы жылдары алардын саны арбып барат. Бул берүүбүз мына ушундай кырсыктан алыс болуңуз деген чакырыкта. Мындай кырсыктан улам майып болуп калган адамдар тууралуу болмокчу. Бишкек шаарынын тургуну Кубанычбек Орозбеков 3 баланын атасы. Бир нече күн мурун баллон менен муз тайып, моюн сөөгүнөн жаракат алган. Чет өлкөлөрдө мындай баллон менен тепкендерди көргөн эмесмин да. Канча жолу барам, ошондой эле лыжа тээп жүрөбүз, сырт жакка да барып. Бүгүнкү күнгө чейин 710 киши кайрылды. 710 кишинин 128-и жаткызылды, 582-сине амбулаторлук жардам көрсөтүлдү. Материалды толугу менен Супер ТВ телеканалынан, андан тышкары Супер ТВ жаңылыктар YouTube каналынан таап көрө аласыздар. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Түз эфирди кайрадан Ала Тоо аянтындагы кесиптештерге өткөрүп беребиз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.